Мейримдүү жана райымдуу Аллах Тааланын ысмы менен баштайлы. Пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болсун. Ассаламу алейкум сүйүктүү биздин көрөрман угармандар. Эфирде сиздер дүйнөнүн асылы такыба аял берүүсүн көрүп отурасыздар. Сиздер менен болгон мен Гүлзада Талайбекова. Кадырлуу көрөрмандар, бүгүн сиздер менен буйруса жубайлардын бири-биринин алдындагы жоопкерчиликтери туурасында эфир кылабыз. Бүгүн бизде конокто сүйүктүү устазабыз Гүлфарида Садыбакас кызы. Ассаламу алейкум устаза, бүгүнкү биздин эфирибизге кош келипсиз. Алейкум рахматуллахи ва баракатух. Рахмат, Алла разы болсун. Бүгүн буйруса ушул эң актуалдуу теманы тандап алдык. Бул жубайлардын бири-биринин алдындагы жоопкерчиликтери. Эмнеге дегенде бүгүнкү күндө үй бүлө темасы эң актуалдуу болгондуктан ушул темада буйруса бүгүн талкуулашып калабыз. Анда алгач эле сизге ушул суроону узаталы. Негизи эле ушул үй бүлө куруунун баштапкы максаты туурасында токтолуп кетсеңиз. Рабби шрах ли садри ва яссир ли амри вахлул уqdatan min lisani yafqahu qawli. Үй бүлө куруунун башкы максаттарын ушул теманы ачканыңызда жакшы тема экен. Бирок үй бүлө куруунун жаш жубайларга, жобосу негизги жубайларга акыл насаат айткандан алысмын да. Себеби өзүм дагы жаш келин болгондуктан акыл насаат айткым келбейт. Бирок кээде өзүм дагы тупикке туруп калган учурларым болот, суроомо жооп таба албай калган учурларымда эмне кылсам болот деп Курандан жооп издейм да. Азыр сиз берген суроону мен Курандагы Рум сүрөсүнүн 21-аяты менен жооп бергим келди да. Аллах ушундай бир кадыр зат, каалаган сурооңузга Курандан ачып, каалаган жообуңузду ала аласыз да. Болгондо дагы жан дүйнөңүз, рухуңуз аябай бир тынчтыкка бөлөнүп калат десем адашпайм. Аллах Рум сүрөсүнүн 21-аятында Аузу биллахи минаш шайтанир ражим وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ деген укмуш бир аят түшүргөн да. Ушул аятты өзүм окуп көргөнүмдө мурун анча деле маани бербейт элем. Анан үй бүлө куруп аткан жубайлар, мисалы биз жаштар үй бүлөнү эмнеге куруп атасың десе, жакшы балага турмушка чыгуу, же болбосо көп балалуу болуу, эркектер болсо сулуу бир жубай табуу, аны менен бактылуу жашоо деп эле айтабыз да. Эми бул өзүбүздүн бакы адамдык неме менен айткандачы. Бирок Аллах Рум сүрөсүнүн 21-аятында 3 нерсе менен белгилеп кетип атат да. Ушул 3 сыпат болсо силер үй бүлөнү кура аласыңар. Болгондо дагы жөнөкөй эле үй бүлө эмес, эң мактоого татыган бир үй бүлө кура аласыңар деди. Эми арабчасынын кыргызчасынын котормосу Аллах алардан тынчтык табышыңар үчүн бул эркектерге айтып атат. Алардан дегени ал жубайлардан тынчтык табышыңар үчүн Аллах силерге жубай жаратты. Жана өкөңөрдүн ортоңорго, араңарга сөйүү ырайым орнотту. Чындыгында акыл ээлери үчүн бул жерде чоң сабак, үлгү, насаат, далилдер бар деп Аллах ушундай бир сонун жооп берди да. Үй бүлө куруунун башкы максаты эмнеде десе, тынчтыкта экен да, сакина. Ар бир үй бүлө куруп аткан жубайлар, жаштар мисалы тынчтык болсо анан аркасынан башка сыпаттар келет да. Анан башка сыпаттар орноп үй бүлөнү бактылуулукка алып барат, жетелей алат. Биринчиси сакина дедик, ал эмне? Тынчтык. Тынчтык качан орнойт? Тынчтык жолдошу дагы, жубайы дагы Аллах Тааланын буйруктарын аткарса, пайгамбарыбыздын сүннөтүнүн артынан кетсе, ал дегени пайгамбардын сүннөтүн дагы аткарса. Анан мисалы көпчүлүгүбүз биз бул эми передачаны динден түшүнүгү барлар дагы, динден түшүнүгү жоктор да түшүнөт да. Аллах Тааланын буйруктарын аткарса дегенди 5 маал намаз окуган, оронгон, анан күйөөлөрү даватка чыккандар кана деп түшүнүп калышат экен да. Көпчүлүгү жок. Аллахтын буйругун аткарган адамдар кандай? Мисалы гос жумушта иштеген адам акча алып атканда коррупция албаса,
таза иштесе, ушул да Аллахтын буйругун аткарып атат, таза адал эмгек таап атат. Же болбосо соода саттыкта сатып атат, таразасынан алдабай сатса, бул да Аллахтын буйругуна баш ийип аткандыгы да. Айтор деги эле адам затты оң жака тарбиялай турган, жакшы сыпатка ээ боло турган бардык сыпаттар камтып алган нерсенин бардыгы Аллахка, Аллахтын буйруктарын аткаруу болуп эсептелинет да. Эми жолдошу дагы, жубайы дагы жакшы иштер менен алек болсо, садаканы көп берсе, ата-энесинин батасын алса, бир эле ата-энесинин эмес, улуу муундун батасын алса, коомго, элине, жерине пайдасы тийген адамдын үй бүлөсүнө тынчтык орнойт. Анан суроо пайда болушу мүмкүн да, тынчтык кайсы жерде турат, анан бул иштер кайсы жерде турат, экөөнүн эмне байланышы бар десе, качан гана адам баласы жакшы жумуштарды аткарганда гана жүрөгүндөгү кара чекиттер, күнөөлөрү кечирилип, жүрөгүнө дагы, жүзүнө дагы Аллах Тааланын нуру жанып турат да, төгүлүп турат. Демек, ушунча жакшы иштерди аткарган үй бүлөгө, адамга Аллах тынчтык берип коет. Ал жан дүйнөсүнө дагы, үй бүлөсүнө дагы. Экинчиси, тынчтык сакинадан кийин мавадда деген сөз өттү. Мавадда деген бул сүйүү. Сүйүү орнойт. Дагы ушул жерде суроо болушу мүмкүн. Тынчтык орногондон кийин сүйүү кантип орномок эле? Экөө эки жаш бири-бирин сүйүп, андан кийин тынчтык болот атпайбы десе жок. Биринчи тынчтык орноп, андан кийин сүйүү келет. Себеби адам баласы жакшы жумуштарды аткаргандыгы үчүн Аллахтын буйруктарынан чыкпай, бардыгын ирети менен кылып, намазын өз убагында аткарып, садакасын берип, айтор сооп иштерди көп аткаргандыгы үчүн Аллах ал адамды сүйүп калып, жакшы көргөндүгү үчүн жанындагы мына адамдардын бардыгы ал адамга сүйүү менен карайт. Демек, эки жубайдын ортосуна Аллах сүйүү орнотуп коем деп атат. Мавадда. Үчүнчүсү рахма, ырайым анан мээрим. Тынчтык, сүйүүдөн кийин жубайына мээрим, ырайым керек. Жубайы дагы мээрим, ырайым менен караш керек. Бир эле эркектер ушундай сыпатта караш керек деген нерсе алыс болуш керек. Себеби 21-аятында айтылгандай, Аллах не деп атат? Экөөңөр бири-бириңерди кылып атканыңарда кылдаттык кыла, ырайым төгүп карагыла деди. Жаңы курам деген жубайлар болсо, кыз жигиттер боло турган болсо, ошол 3 сыпат болсо, анан үй бүлө курса болот да. Көбүнчө биз кыздар мындай ойлонушубуз мүмкүн, ушул тынчтык, сүйүү, ырайым, ушул 3 сыпат менин жолдошумда болот бекен келечекте. Жолбосо эркектер ушул 3 сыпат менин жубайымда болот бекен деген суроо пайда болушу мүмкүн да. Ушул жер туура эмес болуп калат. Себеби үй бүлө куруу бул изденүү менен, мындай бирөөдөн күтүү менен эмес, берүү менен башталат, курулат. Демек, үй бүлө куруп аткандан мурун ушул тынчтык, сүйүү, ырайым, мээримди мен бере аламбы? Бере алсам, анда үй бүлө курганга көзүм жетет деген ортого чыгат да. Ушул эле учурда эркектер дагы кыз эрезеге жетип, бала бойго жеткенде айтып аткан жеримен туура эмес түшүнүктөр кетпесин да, кыз жигит сүйүп анан үй бүлө куруш керек деген нерседен алысмын. Бул жерде үй бүлө курганда биринчи үй бүлө куруунун максатын айтып атам. Биринчи бул тынчтык орнойт, сүйүү келет, анан бардыгын Аллах өзүнүн мээрим, ырайымына бөлөп коет деп. Машалла. Аллах разы болсун сизден. Чоң рахмат. Чындыгында жанагы хадистерде дагы айтылат эмеспи? Силердин эң эле кайрымдууңар бул үй бүлөсүнө эң мыкты мамиле жасаганыңар деп. Анан дагы бир экинчи суроо бергим келет. Чындыгында эле үй бүлө курууда
эки жуп мындай бир ушундай бир өзгөчө бир жакшы ниет, жакшы бир бактылуу көз ирме менен баш кошушат да. Анан мына акыркы учурларда дагы бирок тилекке каршы ушул ажырым маселеси, ажырашуу маселеси көбөйүп баратат. Анан бул статистика боюнча караганда да ушул маселени көп айтып атышат. Анан айткым келгени, сизден сурайын дегеним, үй бүлө кандай учурда бузулат? Кандай абалда үй бүлө мамилеси, мындайча айтканда, ушул ажырымга алып келет? Ушул боюнча да токтолуп кетсеңиз жакшы болот эле. Жакшы суроо экен. Башында айтып кеткендей, адам баласы Аллахтын эле буйругунан чыкпай, Аллах менен байланышын үзбөсө, демек ал үй бүлөгө, ал адамга Аллах ар дайым өз назарын салып турат. Эгерде Аллах менен байланышын үздөй болду, ошол замат шайтан ортого кирип баштайт да. Себеби буга далил Маида сүрөсүнүн 91 аятында шайтан араңарга жек көрүү жана кастыкты салат деген аятта. Азыр мисалы даңыратып той берип атат. Анан ал тойдон кийин эле 1 ай аш барса 6 ай, 1 жылга жетпей эле ажырашуулар болуп атат да. Анан сурайсың, эмне болду десе, баягы эле сабырсыздык, баягы эле шүгүрсүздүк. Биз баягы иллюзия жашоосуна кирип алганбыз да. Инстаграмда көзү күндө түрдүү гүлдөрдү алып келет. Жолдошу үйүнө келгенде аялы түрдөп, кооздонуп, кийинип чыгат деп ойлойбуз да. Бул Инстаграм жашоосуна соц тармакта көрсөтүп аткан нерсеге ишенбешибиз керек да. Бул жөн гана иллюзия. Ал эми чыныгы жашоо, турмуш бул ачуу да болот, таттуу да болот. Ошонун экөөнү тең чыдаш керек да. Ошого даяр болуш керек. Ажырым, мына ажырашуулар эмнеден болуп атат десе, качан гана адам баласы өз нафсысын ойлоп, анан шайтанга баш ийип баштаганда гана ортодо зулум башталып атат да. Аллах, адашпасам, Алимран сүрөсүнүн 57 аятында Аллаху ла юхиббу залимин деген. Аллах зулум кылуучуларды сүйбөйт. Алар менен бирге болбойт. Аларды Аллах таштап койгон. Демек, зулум кылып аткан адам колунда канча бийлик, дүйнөнүн бардык нерсесин алып келип койсо деле, Аллахтын алдында эч нерсе да, эч кимде. Бул анан баягы шектенүүдөн, ката кетирип алганда кечирбөөдөн, текеберчиликтен пайда болуп атат да. Мисалы, келин жаңы баягы үй бүлө босогосун аттагандан кийин көзү таптакыр башка нерселерди күтөт да. Күндө жумуштан келгенде мени ысык чай, ысык тамагы менен тосуп аласың. Ал эми аялы болсо көзүнөн, мени болсо күндө бир гүлдөн алып келип турасың деп, таптакыр үй бүлөдөгү болбой турган нерселерден эле, кичинекей пустяктардан эле, орусча айтканда, урушуп кетип атат да. Башында үй бүлө куруп атканда 2 жаш отуруп сүйлөшсө, мисалы, менин талаптарым мына, ушуларды аткара алсаңыз турмушка чыгайын. Ал эми эркек, менин талаптарым ушулар, ушуларга макул болсоң үйлөнөйүн. Азыр бизде тоок сүйдүм күйдүм өлдүм болуп эле турмуш кура алып атат дагы. Анан турмуш кургандан кийин, көрсө бул үй бүлө куруш оңой эмес турбайбы? Анан сен мага катуу сүйлөп койдуң, мен аны көтөрө албаймын, себеби менин ата-энем андай өстүргөн эмес. Мен мындай адуванчикмин деп кыздар өздөрүн аябай катуу неме болуп коюп атат да. Эркектер болсо кол көтөрүү менен, зулум көрсөтүп коюу менен өздөрүн жек көрдүрүп алып атат да. Ушул учурда шайтан ортого кирет. Шайтан бузат үй бүлөнү. Үй бүлө куруу бул Аллах Тааланын ырайымына, мээримине бөлөсө, үй бүлө бузуу бул шайтанды кубандырат. Эгерде бир үй бүлөдө зулум болуп, ажырашуулар болсо, демек билишиңиз керек, ал жерде Аллах аларды таштап койгон. Ал жерде азыр шайтан башкарат. Учурунда Аллах аларга, орусча айтканда, шанс берген, өзүнүн мээримин, ырайымын төгүп ошо үй бүлөнү жакшы алып кетсин, үй бүлө уясын тынчтыкта, бактылуулукта сүрдүрүп кетсин деп Аллах өтө көп мүмкүнчүлүктөрдү берди. Бирок адам баласы
өзүнүн нафсысына баш ийип, шайтанга, Аллахка караганда шайтанга баш ийип алгандыгы үчүн анан ортолоруна жек көрүүлөрдү, ажырашууларды, бүт жаман сыпаттарды ортого алып келип, ажырашуу ортого келип чыгып атат да. Бул анан кызматтан дагы болуп атат. Мисалы, келиндер, жаш кыздар турмушка чыккандан кийин көпчүлүгүбүз мисалы бөлүнүп жашоону каалайбыз. Кайната кайын журттанчы кызмат кылбай. А эркек болсо үйлөнгөндөн кийин анын биринчи максаты менин жубайым, менин келиним ата-энеме ысык чайын берсе, алардын батасын алса деген максатта үйлөнөт да. Бирок тилекке каршы азыркы жаштардын көпчүлүгү андай ниетте болбой калды окшойт. Көпчүлүк элечи. Үйлөнүп эле бөлүнүп кетсек, үйлөнүп эле өзүнчө жашасак деген ойлор болуп баштады да. Анан кайната кайненеси дагы проблемадан алыс болуш үчүн дагы бир нерселерди чыгарып, биздин башыбызды оорутпай эле кел экөөнү бөлүп коелукчу деп, кайната кайненеден дагы ката кетип калып атат да. Келин үйгө барганда, мисалы, жолдошунун үй бүлөсүнө барганда, 1-2 жылдай кызматын көрсөтсө хотя бы, аларга чайын, ысык тамагын алып эле берсе, кайнатасы бата бергенден башка немеси жок да. Анан кээде биз айткандай болбой калат да. Биз элестетебиз да, барып эле тамагын бышырсам, ысык чайын берсем, алар ичип эле туруп кетпейт да. Ар бир адамдын өзүнүн нафсысы бар. Кээде келин жакпай калат, кээде анын тамагы жакпай калат, кээде анын чайы жакпай калат, анан ушул жерде уруш башталат. Ай сен эмне деген келинди алып алгансың, андай мындай депчи. Ошол учурда келиним дебей, кызым деп, кел кызым отур. Биз үй бүлөбүздө тамакты мындай кылып жейбиз. Биз үй бүлөдө чайды мынтип ичебиз. Сен эми биздин үй бүлөгө келгендиктен, балким сен үй бүлөңдө мындайды такыр көргөн эмессиң. Балким сен мындан да чоң жерде жашагансың, же болбосо мындан да төмөндө жашагандырсың, бирок биздин үй бүлөгө келгенден кийин ушул тартиптерди жакшы кармансаң, тил табышып кетебиз. Деп кайнене апа катары келинин өзү тарбиялап алса, келечекте экөө тең ынтымакта жашашат да. Анын кичинекей кызды алдап салдап эле, ай менин келиним алтыным, менин келиним ысык чай берет деп алдап койсо, алданып эле калат азыркы кыздарчы. Бирок кыз дагы эркектин үй бүлөсүнө барып кызмат кылып атканда, мен турмушка чыгарым менен бөлүнүп жашайм деген ойдон алыс болуш керек да. Эми такыр эле бөлүнгүсү келсе, хотя бы 2 жылдай турайын, хотя бы 3 жылдай, хотя бы 1 жылдай, эми аны өздөрүнүн үй бүлөсүнүн жагдайына карайт да. Канчалык турбасам дагы ата-энемдин ыраазычылыгын алып, алардын босоосунан өтүп, дубасын алып анан чыгайын десе, келечекте күйөөсү да кыйналбайт, ортодо жанчылбайчы. Келин жаманаттуу болбой, ар дайым кызмат кылган келин бойдон калат. Иншалла. Аллах разы болсун. Амин. Үй бүлөлүк темада өтө мыкты жооп бердиңиз. Анткени азыркы учурда сиз айткандай ушул көйгөйлүү темалар абдан күчалды, көйгөйлүү маселелер мына ушул жаш жубайлардын бөлүнүп кетүүсү, же болбосо кызмат кылуудан качуусу, же ортодогу түшүнбөстүк мамилелер, булардын баардыгы чындап эле качан гана биз ислам динин карманганда ошого баш ийип, чындап эки келин кайнене маселеси качан мамиле бекемделгенде бул жерде жакшырат экендигин да бир жолу айтып кеттиңиз да. Негизи эле инсандын жашоосу ислам экенин да көрсө деген түшүнүк мына азыр ошол аралыкта жетти, түшүнүп жеттик биз дагы. Мына ар бир баскан турганынын өзү бул ислам экен, мусулман үчүн. Эгерде биз ошол шариятты, динди жакшы түшүнүп кармансак. Тилекке каршы качан ошолордон биз алыстаган сайын шайтандын азырыгына бат эле кирип кетет экенбиз. Аллах разы болсун сизден. Эми мына ушул жаш жубайлардын бул жерде азыр бактылуулук кандай учурда болот, тынчтык болгон, сакина болгон жерде деп аябай сонун айтып өттүңүз. Анан эми мына ушул жаш жубайлардын бири-биринин алдындагы жоопкерчиликтери боюнча да токтолуп кетсеңиз. Эми кандай жоопкерчиликтер жүктөлгөн, мисалы, ошол эле жубайларына жана бири-бирине ушул боюнча кыскача айтып өтсөңүз. Мен эсимде да турмушка чыгып атканда
эч унутпайм ушуну. Турмушка чыгып атканда машинага отургузуп атып, эң акыркы атам узаткан. Атам бооруну аябай катуу кысып, көккө чейин кысып, анан пешенемден сылап, жыттап өп, кызым барган жериңде кызмат менен таанылгын. Сен хафызсың, алымдын кызысың, устазасың, эч ким билбей анымды. Билсе дагы, устаза келиптир, хафыз келиптир деп тосуп албайт. Келин келиптир деп тосуп алат сени. Ошого даяр бол, анан ар дайым кызмат эле кыла берсең, кызмат менен көгөрөсүң. Деп атам айтканын такыр унутпойм да. Анан мен дагы ошо келин болуп барганымда биринчи орунга Куранды үйрөтөйүн, кайын журтум тарап ошо Куранды жаттап калса экен, Куранга кызыгып калса экен деген таптакыр түшүнүк болгон жок да менде. Атам баа кулагыма коюп койгон, кызмат дегенден кызматтыгын ойлодум да. Бирок Аллах чебер зат, барып кайра эле ошол кары кыздын, кары адамдын, хафыз адамдын кадыр баркын Куран менен көтөрүп коет да кайра эле. Ал эми милдеттери болсо, бул эркектин дагы, аялдын дагы Аллах өзүнө жараша милдет берген. Пайгамбарыбыз хадисин айткандай эле, аялдар эркектер үчүн жоопкерчиликтүү, эркектер аялдар үчүн жоопкерчиликтүү деген сонун хадиси бар пайгамбарыбыздын. Ал эми адашпасам Бакара сүрөсүнүн 228 аятында, Бакара сүрөсүнүн 228 аятында аялдардын укуктары эркектердин укуктары сыяктуу эле деген. Ушул жерде көпчүлүгүбүз өзгөчө баягы дин душмандары, ислам динини жакшы тааный албаган адамдар ислам дини аял затын өтө төмөнгө чабат. Укуктары аз деп айтышат да. Жок. Тескерисинче Аллах аял затын ислам дини менен кадыр барктуу кылган. Аллах ислам дини менен аял затын даражасын көтөргөн. Буга бир далил бейиш энелерин таманын астында. Караңызчы. Ал эми укуктарга келе турган болсок, эркекке караганда аялга көбүрөөк укук берген Аллах. Пайгамбарыбыз айысын айтып кетти. Эркектер аялдар үчүн жоопкерчиликтүү, аялдар эркектер үчүн жоопкерчиликтүү деп. Демек, жоопкерчиликти бир эле эркекке байлап койгон эмес, же бир эле аялга байлап койгон эмес. Ушул жерде байкасаңыз, экөөнү бири-биринен жоопкерчиликтүү кылган да. Аялдын дагы, эркектин дагы өзүнө жараша, табиятына жараша милдет берген. Шарт, жоопкерчилик берген. Биринчиси эркектин милдети, буга чейин устаздарыбыз, алымдарыбыз аябай көп айткандыктан, көпчүлүгү, мисалы, келиндер өздөрүнүн милдеттерин аябай жакшы билет да. Күйөөлөрү деле аябай жакшы билет. Бирок пайгамбарыбыздын хадисинен, Аллах Тааланын сөз аяттарынан биз сонун сабактарды чыгара алабыз да. Эркектин биринчи милдети бул үй бүлөнү багуу. Үй бүлөнү багуу бул эркекке милдеттендирилген. Мисалы, бирок багуу дегенде жөн эле эшиктен таап келген акчанын бардыгын эле адал деп билбеш керек да. Мисалы, бизде мындай түшүнүк бар экен да, арак анан чочкой эле жок болсо, баарды адал деп билет экен да. Жок, ал акча урдалып келип атабы, процент кошулуп калып атабы, айтор адалдын да ичинен көп нерсеге бөлүнөт да. Ошону аябай жакшылап изилдештирип, үйгө адал тамак алып келгенге аракет кылыш керек да эркек. Адал рызык алып келгенге аракет кылыш керек. Себеби илгери пайгамбарыбыздын доорунда сахаба аялдар биз ачкачылыкка чыдай беребиз. Күйөөлөрүн, жолдошторун жумушуна, талаага, рызкы таап келүүсүнө чыгарып атканда ачкачылыкка чыдай беребиз. Канча күн болсо дагы чыдайбыз. Бирок сиз билбей калып же билип туруп арам рызкы алып келип койсоңуз, биз ошону жеп алып тозокто күйүп калуудан чыдабайбыз деп жөнөтүшкөн да. Ар дайым эркектер ушул нерсеге аябай маани бериш керек да. Менин араб устазаларым бар. Анан бир устазамдын жолдошу өтүп кеткен.
алар сурап калды да, жолдош өтүп кетсе силерден эмне кылат деп калды. Биз Кыргызстанда жолдош өтүп кетсе же жолдошу өтпөсө деле биз азырындай заманда жашап калдык. Аялы чыгып багып калды да үй бүлөнү. Тескери алмашып калдык ролдорубуз мененчи. Айттым, күйөөсү өлүп калса, аялы өзү чыгып иштей берет. Жанын багыш керек десем, сиздердечи десем, жок. Күйөөсү өлүп калса, күйөөмдүн агасы же иниси каралашыш керек мага. Алар да жок болсо, күйөөмдөн калган балдарым каралашат, эркек балдарым. Алар да жок болсо, тууган урук, тайеке, аба, ошолордун бардыгы эркек эле болсо, аялды камсыздап туруш аларга парз кылынган деди да. Демек сиздер такыр эшикке чыкпайсыздарбы бир нерсе издеш үчүн десем, жок. Аларга Аллах милдет кылып бергендиктен алар бизди камсыздайт деди да. Бул жакшы да. Эми баягы бир жагынан карап көргөндө аял жыргап үйдө отура берет, кыжылат болбойт. Эркек камсыздап келет, рызкысын. Аял ошону бышырып жей берет. Экинчиси коргоо. Эркектин милдети коргоо болуп эсептелинет. Үй бүлөсүнө бир көйгөй, проблема, жаман нерсе, ошагайың, жаман сөз, жаман көз, шайтанды кубандыра турган кандай гана иш болбосун ошодон сактап калуу. Ошол иш келгенде сактап калуу эмес, ошол иш келгенге чейин коргоп калуу керек да. Бул эркектин милдети. Көпчүлүк учурда биз баягы аялдар ушагайыңга жакын болобуз. Укканыбызга эмес, көргөнүбүзгө ишенебиз да. Анан кошунанын күйөөсү күн эле гүл бере берсе, аялы неге мага гүл бербей атасың деп билбей эле уруш чыгарып берет го. Ошондой нерселерден дагы коргоп калыш керек да эркек. Кандай методдор менен болсо ал өзү билет. Үчүнчүсү сый-урмат көргөзүү. Эркектин милдети. Сый-урмат көргөзүү бул күйөөсүн кийимин тазалап жууп берип атканына, тамак ашын даярдап берип атканына, үйүн таза кармап атканына, балдарына тарбиясын берип атат, мектепке алып барып атат, айтор бардык жумушун кылгандыгы үчүн күйөөсү аялына сый-урмат көрсөтүш керек. Андан сырткары аялынын ата-энесине, бир туугандарына сый-урмат көрсөтүүсү милдет. Көпчүлүк учурда бизде мындай түшүнүк пайда болгондо, эркектин ата-энесине, эркектин туугандарына кыз тарап ушундай бир башкача мамиле кылабыз да. Ал эми кыз тараптын ата-энеси туугандары сый-урматка татыбай эле көмүскө да калып кетишет да көпчүлүк үчүн. Жок. Бул жерде пайгамбарыбыз баса белгилеп, силердин эң жакшыңар аялдарыңарга эң мыкты кылганыңар деп атат. Дем берип атат эркектерге, күч дем берип атат. Бул жерде пайгамбарыбыз силердин жакшыңар деген жок да. Эң жакшыңар деп биз эң дегенди пикке чыгарган деңгээлин гана колдонобуз го. Эң, өтө деген сөздөрдүчү. Силердин эң жакшыңар аялдарыңарга жакшы мамиле кылганыңар деп атат. Демек, пайгамбарыбыздын ушул хадисине чындап амал кылгысы келген, пайгамбарыбыз мактаган эркектердин катарына киргиси келген эркектер, агаларыбыз болсо, анда жубайларына эң мыкты мамиле кылса, эки эсе кайтып келет ал. Ал эми аялдын милдети болсо, бул эркектики биринчи багуу, коргоо, анан урмат болот атпайбы? Ал эми аялдыкы башкача. Биринчиси сый-урмат көргөзүү. Аял күйөөсүн хан да кыла алат, кул да кыла алат да. Демек, күйөөнүн хан да кул да болушу бул аялдын колунда экен да. Ата-эненин көзүнчө, жора жолдош досторунун көзүнчө, тааныштардын, бир туугандардын, бала чакасынын алдында атанын авторитетин апа гана көтөрө алат, аялы гана. Мисалы, балдарына атаңар келгенге чейин колуңарды жууп даяр тургула. Атаңар дасторкондо отуруп биринчи башташ керек деп, үйдө кожоюн ата экенин көрсөтүш керек да. Аны эркек эмес, аял көрсөтөт, апа. Көпчүлүк учурда кое турчу, баланы курсак ачса кайда эркек? Биринчи бала тойсун дешет да көпчүлүгү. Жок. Бул илгертен эле ата бабаларыбыздан эле келатат бизге. Эм ата деле акылдуу да.
кантип өзү баласы ачка турса тамагынан өтмөк эле. Бир тиштем нанды алып баштап берсин, үйдүн кожоюну экенин, ата авторитет экенин үйдө көрсөтүп койсо, бала дагы атасына таянып калат да. Атам келмейинче баштабайлык жок, кое туруңуз, атам баштап берсин дейт. Туугандардын ортосунда деле, досторунун ортосунда деле, достунун арасында жолдошум келсин, мен кабарлашып көрөйүн, анан жообун айтам. Демек, бул жерде жубайы жолдошунун кадыр баркын, авторитетин көрсөтүп атат да. Кээде биз ой атаң келгиче эми өзү чай ичип алабыз. Ой койчай тигини деп отуруп, аял өзү эле атасын кадыр баркын түшүрүп алат да. Ошондон Кудай сактасын. Бирок муну Аллах милдет катары берген аялга. Күйөөсүнө сый-урмат көргөзүүнү милдет катары берген. Экинчиси ак ниеттүү болуу, аял затын өзгөчө. Көптөгөн хадистерде, хадис китебин биринчи барагын ачсаңыз эле, биринчи эле иннамал амалу бинният. Ниеттер амалдарга жараша. Бирок ниетин ар дайым таза алып жүрүү. Биз баягы кебетелерин карап эле, бул мени бир эле чайнап жутуп койчудай. Же болбосо түрү аябай жаман экен. Жөн эле мени урушуп койчудай дейбиз да, а бирок сүйлөшүп келгенде назик, маданияттуу келет да. Анан мен сен жөнүндө башкача ойлоп жүргөн болчумун дейбиз да. Биз биринчи көрүп алып эле ошол көрүп алган нерселерибизге эме чыгарып жүрө беребиз да. Ошондой болбош керек да. Ар дайым жакшы ниетте болуу. Биз кандай ниет кылсак, амалыбыз да ошого жараша кете берет. Ошон үчүн үй бүлө куруп атканда, үй бүлөнүн ичинде кичине эле мындай болбогон эле нерсени ниет кылып койсок, жете берет. Бүгүн кайненем келсин, массаж жасап берем. Бүгүн кайынсиңдим келсин, жакшы көргөн тамагын жасап берейин. Же болбосо жолдошум жумуштан келсе, бутуна массаж жасап берейин деп ниет эле кылып койсо, сооп жазыла берет. Ал ишке ашса, андан мыкты нерсеге улаша берет. Акыркысы бул үй бүлөнү сактап калуу. Эркекке караганда аялдарга көбүрөөк берилген экен да, себеби аял эркекке караганда мээримдүүрөөк эмеспи? Мээрим сыпатыбыз бизге көбүрөөк берилиптир да. Балалуу болгондугубуз үчүн, бала төрөгөндүгүбүз үчүн мээримди Аллах бизге көбүрөөк бергендиги үчүн үй бүлөнү да сактап калууну биз көбүрөөк неме кылат экенбиз да, эңзейткенбиз. Кээ бирки учурларда аталары өздөрүнүн жоопкерчиликтерин унутуп, үй бүлөсүн таштап койгондор болот. Алимент төлөбөй качып жүргөндөр болот. Ошондой зулум көрсөтсө деле аялдар кой ажырашпайын, балдарымды тирүүлүү жетим таштабайынчы, чыдайм, болгон үй бүлөмдү сактап калайынчы деп жашагандар бар да. Бул сабырдуулуктан. Бул ушу менен эле бүтүп калбайт да. Убакыт өтөт, балдары чоңойот. Учурунда атасы өзүнүн күчүнө ишенип таштап кеткенден кийин ал дагы бир күн төшөккө жатып калган учур болот, каарыган учурга келет. Ошондо ошол учурда деле эне, ошол учурда деле аял балдарын отургузуп алып, ооба силерди карабады атаңар, бирок жарык дүйнөгө алып келгенге себепчи болду да атаңар. Силерге материально жардам бербесе дагы батасын берип, аркаңарда дем күч берип турду да, деп бая эле аял атасын кадыр баркын карайт да дагы деле. Ошон үчүн үй бүлө куруп атканда эркекке караганда аял заты бир аз кыраакы мамиле жасаш керек да үй бүлөгө. Сабыр кылыш керек, кечиримдүү болуш керек. Ката кетирип алса, ошол ката кетиргенди кечиргенди билиш керек. Сөздө оңой болушу мүмкүн, бирок амалга келгенде өтө кыйын. Мисалы, биз өзүбүздү аябай жакшы көрөбүз го. Менин тарабымдагы баардык адамдар күнөөлүү, мен гана күнөөлүү эмесмин, мен гана таза святаямын дейбиз да. А негизин алып келсек, күнөөнүн баардыгы адамдын өзүндө болуп чыгат да. Ошончо жылдан бери өзүбүз күнөө жасап келатабыз. Ал күнөөмдү кечирип койчу деп Аллах Тааладан сурабасак деле ырыскын берип атпайбы ашыкчасы менен. А биз жолдошубуз же жубайы бир ката кетирип алса, биз өмүр бою ошону айтып өтүп кетебиз да. Сен ошондой кылгансың, сен кылып атасың депчи. Кечирбеген, ырайым кылбаган адамды Аллах да кечирбейт, ырайымын албайт да. Ошону унутпаш керек. Аллах разы болсун. Өтө мындай бир
бизге жакшы бир үгүт насаат иретинде дагы мисалы устаздын сизге айтып өткөн акыркы акыл насааттары, сизди узатып аткандагы айткан сөздөрү абдан чоң таасир берди. Чындыгында ушунун артында Аллах Таалам канчалык аял затын даражасын көтөрүп коет экендигине дагы бир далил болду да. Аллах разы болсун. Бул жерде демек аял затынан көп нерсе көз каранды экендигин түшүндүк. Бул жерде аял затынын канчалык аруулугу, жакшы кылган амалдарында экендигин да түшүнүп атабыз. Демек, бүгүнкү күндө азыркы билим алып жаткан, алдыда турмуш курууга аттанып жаткан айымдар үчүн дагы абдан бир жакшы үгүт насаат болду. Ушул нерсени карманып, амал кылганга аракет кылышыбыз керек экен жашоо турмушубузда. Турмуш деген бул өзү эле тур муш деп атканда, муштумга тур деген эле маанини түшүндүрөт экен. Жашоодо ар кандай өйдө ылдый учурлар болот. Демек, эми ушул аял заты жөнүндө дагы кыскача айтып өтсөңүз, негизи жоопкерчиликтери жөнүндө жакшы сөз айтылды. Эми ошол аял затын ошол туткакты кармап калууда, мисалы берекени үйдөн чыгарбоодо, берекени арттырууда дагы аял заттын ролу абдан чоң ролду ойнойт деп айтып келишет. Ошондуктан ушул үйдөгү аял заттын дагы бир ушул берекени алып келүүдө дагы канчал деңгээлде ролу бар. Анан татыктуу үй бүлөнү мындай кармап калганда дагы аял заты эмнелерге дагы амал кылышыбыз керек? Сонун суроо экен. Бул нерсеге эки нерсе менен жооп бергим келди. Кыска нуска, бирок ушул эки нерсе көп нерсени камтып алат ичине. Биринчиси үй бүлөнү бактылуулукта кантип сактап калуу, үй бүлөнү кантип сактап калуу. Аял да кайсыл нерселерди аткарса, үй бүлө дагы көбүрөөк бейпилдикте, бактылуулукта, тынчтыкта жашай алат деген суроо болуп атпайбы? Бул жерде эки эле нерсе бар. Ал Аллахка моюн сунуу, анан такыбалык менен. Өзгөчө аялдарга. Илгери аял заты такыр сыртка чыккан эмес да. Жалаң гана эркектер рызык алып келип, үй бүлөсүн бакчу да. Азыр ошондой болсо, жакшы болот эле, бирок заман өзгөрүү же айтор адамдар өзгөрүү, пейилибиз өзгөрүү, такыр ушунун жолун өзүм да ала албай жүрөм да. Эмнеге адамдар ролдору менен алмашып калды депчи. Азыр аял сыртка чыгып рызык таап келет, эркек балдарын тарбиялап үйдө отурган заманда жашап атабыз да, Кудай сактасын. Ал эми эки эле нерсени камтып алган, бирок ичине көп сабактар бар да, өзү кыска болгон мененчи. Аллахка моюн сунуу менен бактылуулук жашоосун, бактылуулук үй бүлөсүн сактап кала алабыз. Кантип? Мисалы, эркек турмуш кургандан кийин үй бүлө бул ар дайым эле таттуу боло бербейт да. Үй бүлө кургандан кийин кээде пияла сынат, кээде чайнек учат, кээде уруш жаңжалдар чыгып турат. Бул мыйзам ченемдүү эле да. Үй бүлө кургандан кийин бул сөзсүз түрдө болуш керек да. Бул болбосо кызыксыз болуп, ажырашуулар да келет. Ушу бактылуу жашай бергенден улам ажырашуулар да болот. А бирок баягы ачууланып турган учурда күйөөсү дагы, аялы дагы ушундай катуу ачууланып, эркек кол көтөрүп, аялды ушундай уруп атканда, аял заты Аллах Тааланын аманаты экенин эске алса эркек. Ой, мен азыр ушул жубайымдын, балдарымдын апасын мен таарынтып, капа кылып, жанын орутуп койсом, баары бир күн Аллахтын алдында жоопко тартылам да деп, колун дароо түшүрө койсо, мына Аллахка моюн сунуу менен үй бүлөсүн сактап калып атат да. Болгондо дагы тынч, бейпилдүүлүк, бактылуулук үй бүлөнү сактап калып атат. Ошонун эле тескериси, аял ушуну заарын чачып, ушундай оозуна бир жаман сөздөрдү топтоп, күйөөм келсе азыр ушундай бир атыралам, ушундай бир ачылам күйөөмө, ушундай бир сөгөм деп отурган учурда, койчу ушул үй бүлөмдү сактап калайынчы, өзүм бапестеп курган уямды кандай жакшы ниеттер менен курдук элек. Аллахым сенин ыраазычылыгың үчүн гана ушул нерседен баш тартып атам десе, мына Аллахка моюн сунгандык. Анан
ар дайым дуа абалында болуу. Мейли эркек болсун, мейли аял болсун. Мен менен чогуу окуган бир кыздын апасы жакында интервью берип калды да. Аябай жакшы үй-бүлөнүн кызы, аты Зейнеп деген сиңдибиз болчу. Өзү хафыз. Ошол эженин интервьюсун угуп калдым да. Жегенге эч нерсем жок. Жолдошум таштап кетип калды. Анан жей турганга эч нерсем жок болгондугунда мен Аллахка ушунчалык жалбарып сурандым. Я Раб, жегенге бир да тиштем наным калган жок. Мага кандай бересиң, кайсы жактан бересиң, бирок мен билем, сен өзүңдүн пендеңди жалгыз анан ачка таштабайсың деп ыйлап түнү жаттым эле, тахажжуд эрте менен турсам, кухнянын бардыгы продуктка толуп калды деген жерин уктум да. Анан албетте Аллах эч качан өзүнүн жолундагы жүргөн, өзүнүн буйруктарын аткарган пендесин эч качан ачка таштабайт. Буга ар дайым атам неме айта берет. Мисал. Атам мен кичинекей кезинде, кызым сен Куран жаттасаң, намаз окусаң, салих амалдарды кылсаң, Аллах бүтүн дүйнөнү сен бутун кап келип коет деп ойлонуп отура берет элем да, качан бутума келет экен дүйнө деп. Көрсө, ал мааниде айткан эмес экен атам. Чоңойгондо түшүнүп атпаймынбы? Демек Аллах кайсы жерден болбосун ырыскымды чачып коет экен да, ар жерге. Өзүнөн өзү эле келе берет. Сен кыйналбайсың, бирок Аллах сага ырыскысын даярдап берип коет да. Бул эмне үчүн мындай кылып атат? Аллахтын буйруктарын аткаргандыгыбыз үчүн. Негизи эле адам баласы Аллахты таштадыбы, дароо ортосуна шайтан кирет, жаман нерселер менен азгырат, анан барып эле туңгуйка туруп, ажырашуу, ичимдикке берилип кетүү, суицид, өлүм болуп анан аяктайт. Качан гана адам баласы Аллахтын эле жолун карманып, байланышын үзбөсө, ар дайым тынчтыкта жашайт. Барган жери дагы бейиш менен бүтөт. Экинчиси такыбалык. Такыбалык дегенде көпчүлүгүбүз такыбалыкты түшүнө бербейт экенбиз да. Такыбалык эмне десе, кара кийинип жүрүү, башын жерге мынтип төмөн алып жүрүү, кыйкырбаш керек, бирөө сураса акырын жооп бериш керек деп өтө мындай ислам динине дал келбеген нерсе менен көрүшөт экен да адамдар. Жок. Өзүнүн укугун ала билүү, бул да ислам динидеги укуктардын бири аялдын. Бирок баягы жаңжаңдап эле кыйкыра бербестен, адеби менен, маданияттуу менен алыш керек. Такыбалыкты түшүндүрүп атам. Умар радыйаллаху анхтан сураган экен да, такыбачылыкты сиз кантип түшүнөсүз десе, Умар радыйаллаху анх такыбачылык бул жалаң айлак тикенектин үстүндө басууну такыбачылык деп түшүнөм деген экен. Мисалы биз жалаң айлак эч ким чокойсуз тикенектин үстүнө баспайт да, басса да ушуну этияттанып турабыз го. Бутума тийбесе экен, жанымды оорутпаса экен деп акырын пяткабыз менен басабыз го, тамагыбызды мынтип тийбей өтүп кетсе экен деп. Дал ошол сыяктуу да жашоо, такыбачылык жашоо. Сырттан келген арам бороондордон, жаман сөз, жаман көздөрдөн, айтор адам баласынын Аллах менен болгон байланышынан үзүп койгон сыпаттардан, шайтандын азгыруусунан сактанып жашоосу бул өзү такыбалык. Ар дайым намазда дуа кылыш керек. Көпчүлүк учурда кече жакында бир таанышым туңгуйка түшүп калды да. Өзү да больницада жатып калды, ата-энеси больницада жатып калды. Иши да жүрбөй калды. Анан башына тоотура проблемалар келип атат. Изденип атат да бардык алымдарга барып. Анан кайсы эле алымга барбаса, биринчи сураган суроосу намаз окуйсуңбу? Ушул болуп атат да. Болсо буга чейин көп деле айтат болчу. Намаз окуңуз, намаз окусаңыз, анан ушунун бүт бардыгы кетет десең, намаздан башка бир нерсени издеп атат да. Ушу башка бир нерсе болсо кылсам, анан мен бүт проблемаларым токтойт дагы, үй-бүлөм кайра топтолуп калат, ооругандар сакаят, үй-бүлөбүзгө бир бактылуулук, тынчтык кирет деген ой болуп атат да. 5-6
Алымга барды, устазга барды, баары намаз окуйсуңбу? Жок. Анда намазыңды оку, намазыңды окуп анан кел. Намазыңды окуп анан кел. Намазыңды тургуз, хотя бы эч болбосо да 2 рекет окуп кел, анан көрөбүз. Анан акырын-акырында намазга туруп баштады да ошол таанышымчы. Караңызчы, намаз эле окуп, Аллах менен байланышын үзбөсө эле, биринчи өзүнүн жан дүйнөсү тынчтык табат, андан кийин чөйрөдөгү адамдарга да тынчтык берет, андан кийин үй бүлөсү дагы бактылуулук өмүр менен өтүп кетет иншалла. Машалла. Аллах разы болсун. Амин. Өтө мыкты жооп бердиңиз. Чоң рахмат сизден. Демек, бул жерден жалпы жонунан үй бүлөдөгү бактылуулук качан бекемделет, качан сакталат экендигин азыр толугураак уктук иншалла. Негизи убакыттагы ченемдүү экен, бизге бөлүнгөн убакыттагы соңуна келип жетти. Эмесе устазыбыздын жакшы бир каалоо тилектерин угуп, анан ушул менен буюрса эфирибизди жыйынтыктайбыз. Барыбызга маалым болгондой эле, жаңы окуу жылыбыз башталды. Ошол учурдан пайдаланып, ар бир тамга үйрөткөн агай, эжей, мугалим, устаттардын бардык кесипке болгон мугалимдердин баарын Аллах Таалам иштерине ийгилик, сабактарына жеңилдик, анан күч кубат берсин. Ал эми тамтун баскан биринчи кадамын мектепке таштаган биринчи класстагыларга, университетке биринчи курска тапшырып, жаңы дем менен, жаңы күч менен жашоону баштайм. Ушундай илим алам деп жан дүйнөсү жанып турган жаштарга Аллах Таалам акылына дагы, жүрөгүнө дагы пайдалуу илим берүүсүн Аллах Тааладан суранам. Чоң рахмат. Амин. Аллах разы болсун. Үй бүлөбүз менен сак саламатта болуңуз, ден соолукта болуңуз. Баардык дуа тилектерди Алла Таалам түзмөтүбүз кабыл кылган болсун. Кадырлуу көрөрмандар, бизге бөлүнгөн убакыттагы соңуна келип жетти. Бүгүн мына биз ушул жубайлардын бири-биринин алдында жоопкерчиликтери туурасында эң мыкты маек курдук. Бизге бөлүнгөн убакыттагы соңуна келип жетти. Келерки көрсөтүүбүзгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.